Экс-президент Роза Отунбаева бул күнүн Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл округ башчылары, билим берүү тармагынын өкүлдөрү менен жолугушуусунан баштады. Жолугушууда талкууга алынган бир эле көйгөйлүү маселе болду. Ал мектепке чейинки билим берүүнү кантип туура жолго салуу. Тагыраак айтканда, жайлоо бала бакчалары жана бала бакчалардын базасында 3 сааттык билим берүүнү өркүндөтүү. Эки метод мындай. Бирөө бул болсо жана жайлоо бала бакчалар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, жайында 3 ай ичинде ошо күнүгө мугалимдер 3 сааттан окутуп, ошо 3 ай ичинде балдарды мектепке даярдап койгонго аракеттеништи быйыл. Экинчи метод болсо, бул да бир дүйнөлүк тажрыйба. Ошонун негизинде биз Кыргызстанда өзүбүздүн моделибизди иштеп чыктык. Бул болсо посменный деп коет, смена менен келет. Анткени батпайт, бир бөлмөгө эртең менен келет, же түштөн кийин келет. 3 сааттык, жалпысынан 1 жылдын ичинде 480 сааттык даярдык. Бул модель жааматтардын инициативасына негизделген. Кочкор району боюнча 33 айыл болсо, учурда 24 гана бала бакча иш жүргүзүп келет. Ал эми райондо 1 жаштан 8 жашка чейинки балдардын саны 8384 болсо, 11 айылда али күнгө чейин бала бакчалары уюштурулган эмес. Бүгүнкү күндө Кочкор районунда 33 айыл болсо, ошонун 11 айылында бала бакчага ылайыктуу имарат жок болгондуктан уюштурууга мүмкүн болбой келүүдө ушул күндө. Алсак Комсомол, Туз, Аракөл, Акси, Оробашы, Секилдек жана ошондой 11 айыл Кочкор району боюнча ошо 11 айыл ылайыктуу имарат жоктугунан болбой келүүдө. Ал эми Билим берүү министрлигинин өкүлү мектепке чейинки билим берүү боюнча эл аралык уюм ЮНИСЕФ менен биргеликте мугалимдерди окутуп берерин билдирди. Министерство ушул ЮНИСЕФ менен иштеп, мынакей жакшы методика киргизип атты. Бүгүн ошо Актан Акылай деген ЮНИСЕФ передачасы. Бул аябай познавательный. Ошол балдар кабыл алынды. Мындан ары дагы ошондой аракет кылабыз. Колубузда көрсөтөбүз. Экс-президентке жыйындын катышуучулары бала бакчаларга байланышкан бир катар суроолорун да узатышты. Роза Отунбаеванын андан кийинки иш сапары Көкжер айылындагы балдар келечеги атындагы бала бакчада улантылды. Бул бала бакча Кенже Курактагы балдарды жамааттык деңгээлде өнүктүрүү долбоорунун алкагында Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен ачылган. Учурда бул бала бакчада 25 бала тарбияланып, ата-энелер 300 сомдон төлөшөт. Жанакыдай эле жамааттык кылып эле тиги сиз ошондой саат 3кө чейин эметип анан эгерде жана муктаж болсо сиз айткандай эми дагы карап атабыз жана карап жанагы ал эми болсо түштөн кийин дагы уюштурганга аракет кылабыз. Ушул эле райондун Карамойнок айылындагы Апрель элдик революциясынын баатыры Жолдошбек уулу Мисирбек атындагы бала бакча 3 жыл мурун орто мектептин базасында ачылган. Бул бала бакчада 25 баланы тарбиялап ата-энелерден 100 сомдон төлөм акы алышат. Бул балдар 3 саатка келет. 3 саат. Ондон бирге чейин. Кетти бирге чейин. Саат 2ге эмнеге келе албайт? Эже 5 жаштагы балдарды 2ге чакырайын десем, мына 6 жаштагы балдарын беришет, тарбиячыны да кармашым керек. Аларга 100 сом өлчөмүндө айылда элдер зарплата алган жалгыз эле 20 мугалим иштейт. Айылда башка эч бир мекеме маданий жай жок. Бала бакчанын тарбиялануучулары экс ажоого орус эл жомогу чамгырдан үзүндү аткарып беришти. На бара жатам. Тарталбай жатам. Мышың кел тартышты. Экс-президенттин мындан кийинки жолугушуусу Жумгал районундагы Доскулуу айылынын бала бакчасында болуп, жеринде таанышып чыкты. Андан соң Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында билим берүү тармагынын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушууда Роза Отунбаева бала бакчаларынын сапатынын начар экендигин баса белгилеп кетти. Детсадтарды көрүп келатам. Эми нарындан баштап мына Кочкорго келдик. Бүгүн Жумгалды көрүп атабыз. Сапат деген аны жооп бербейт. Биз умтулуп аткан сапатка. Ошо балдар мындай кийим деле ырдап атышат. Ошо кийимге эле жакшы ойла, башкасын билбейм. Жумгал районунун акиминин айтымында, район боюнча мамлекеттик 11 бала бакча 541 гана баланы тарбиялашат. Бул көрсөткүч райондогу мектепке чейинки балдардын 9,3% гана түзөт. Мектеп жашына чейинки
балдардын саны бүгүнкү күндө 5838 болсо, демек бала бакчага барганы жеткинчектердин 9,3% гана түзөт. Цифрада көрүнүп тургандай, бала бакчалардын жетишпегендигинен жана жумушка жарактуу жаштардын жумуш орундарынын жоктугунун натыйжасында жогоруда көрсөткүчтү түзүүдө. Экс-президент өз сөзүндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жамааттык деңгээлдеги бала бакчаларынын санын өстүрүү керектигин айтып, мамлекетти карап отурбастан айыл округ башчылары жардам бериши керектигин баса белгиледи. Колуңарда бар акча азыр. Анткени бизде двухуровневый бюджет болуп калды. Акчанын баары азыр айыл өкмөттөргө түшүп атат. Эми такырлы дотация десеңер деле жарашпайт. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Элдин колунда мал бар. Ар бир орточо бир 50 кой бар ар бир үй бүлөдө. Эми байларын айтпай эле коелу. Анардын саны да жоголуп кетет дегендей. Ошон үчүн мен айтат элем. Бүгүн биз сиздер менен андан көрөчү ошо шымаланып балдарыбызды өстүрөлү, ошолорго билим берели деп аракеттенишибиз керек. Ошентип, Роза Отунбаеванын Нарын облусундагы жумушчу ис сапары жыйынтыкталды. Талант Дүйшеев, Нурбек Рахманов, Жумгал району.